мына азыркы маселе боюнча бул өзү шариятыбызда бар нерсе. Элибизге сиңип калган ошол эле бир эле учурда урп адат дагы да. Бирок шариятыбызда адам өткөндөн кийин, көз жумгандан кийин 3 күндөн кийин уруксат берилет. Мисалы кан чыгарып, туган уруктарды садака катары да. Бирок биз кыргыз эли эми өзү Алла таалам кечирсин чегинен ашып кеткенбиз. Намыздануу, жөндөн жөн эле кур намыз аркылуу, анан өтө көп исрапкерчилик кылып, 4төн 5тен да андан көп ушундай союп өтүп кеткенбиз да. А президентибиздин указы ушуга каршы чыккан. Мына жердеги немен исрапкерчиликке каршы болупчу. Ошон үчүн мына жерде жакшынакай азыр ачып карап койсок, сиз өтө туура көтөрдүңүз да маселени. Анан эртеге бири-бирине кайчылаш болуп калбасын да. А шариятыбыздагы бул 3 күндөн кийин бар, ошол жерде бир исрапкерчиликке тыюу салынат деген жерде коюп койсок, кийин анан уставдын ичинде кайсы исрапкерчиликке кирет, кирбейт, анан бул жактагы дин комиссиясы менен муфтия чечмек да.